Эми дагы бир карап турган суроо бул мисалы биз кандайдыр бир сүрөт орноштурсак деген. Мисалы сүрөттү орноштуруу үчүн биз кыстаруу менюсуна киребиз. Ошол жерден сүрөт кыстаруу деген пунктты алсаңар, бул иллюстрациялоо деген жерден сүрөт алсак, анда бизде компьютерге жайгашкан сүрөттөр көрүнөт. Мисалы биз жергиликтүү сабактарда коюмчу материалдарды карасак, мына бир нече сүрөттөр бар. Ушул жерден керектүү сүрөттү мисалы кыстаруу алсак алып туруп, кыстарууну бассак, сүрөт келип түштү. Сүрөт белгиленген аймагында бир нече пиктограммалар турат. Бул мисалы үчүн бурчта, тоголок бурчта пиктограмма, орто ченинде 4 бурчтук. Мына ушул пиктограммалардын жардамы менен биз сүрөттүн өлчөмдөрүн өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн кичинейтсек болот. Көрдүңөр. Эми бул сүрөт койгондун бир нече түрү бар. Мисалы сүрөттү биз арип катары койсок. Мисалы биз азыр жаңы абзацтын биринчи арипи сүрөт болуп атат. Жана биринчи ариптен кийин эле, эгерде мындай белгилеп алсак, көрүп турасыздар, биринчи арип бүткөндөн кийин сүрөттү белгилесек, мына сүрөткө арип катары түшүп атат жана андан кийин сүрөт деген сөз жаздык. Бул бизде сүрөткө келип анын оң жак чыкылдатсак, контекстный менюну карасаңар да, бул жерде ошол сүрөттүн тиешелүү болгон бир нече пункттар чыгат. Мисалы текстти менен бирге сызыкта. Азыркы биз орноштурган ыкмабыз текст менен бирге сызыкта дейт. Же болбосо квадрант. Ал эмне деген? Квадрант десек, анда биз тексттен кийинки сүрөт кандайдыр бир майда чүйдөлөрдү кошсок, майда чүйдө текст кошсок, анда биз мисалы үчүн биз сүрөттү айланып өтүп, текст айланып өтө берет. Эгерде биз мисалы үчүн текст менен бирге сызыкта койсок, анда кийинки жазылган сөздөр, сүйлөмдөр сүрөттөн кийин коюлат. Жана ошондой эле сүрөттү мисалы арасына салсак болот, үстүнө же түбүнө, тексттин артына, же болбосо тексттин асты жагына койсок болот. Сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Тексттин артына койгондо текст сүрөттү басып жазылат, ал эми тексттин астына болгондо сүрөт текстти басып калат. Үстүнө, түбүнө, арасына, текст менен бирге сызык. Жана ошондой эле койгон сүрөттү бир нече жол менен жөндөсө болот. Же болбосо маны оң жакка койсок болот. Көрөсүздөр, сүрөттү сол жак чекеси абзац биринчи саптын ордуна келип отурат. Эгерде биз бул жерде мисалы биринчи сапты сол талаасына чеңеп койсок, анда сүрөттү көрдүңүздөр, сол талаасына келет. Ушул жерден биз сүрөттү ортого, оң жакка же болбосо түздөлгөн койсок, анда түмөндөгүдөй болот. Мисалы ортого коелу да текстти өзгөртүп көрөлү. Тексттин квадраттын ичине деп койсок, мына сүрөттү квадранттын ичине койсок, анда муну оң же сол жакка форматтоо уруксат берилбейт экен. Эгерде биз текст менен бир сызыкта кылсак, анда орто, сол, оң форматтаганга текст болот экен. Дагы бир ыкма бул текстке таблицаны коюу. Мисалы үчүн биз бир Excel таблицадан бир даярдап койду элек, ушуну мисалы коюшту. Ал үчүн биз таблицаны белгилеп алабыз дагы. Көчүрүү
бассак, жана ушул көчүрүүнү баскан таблицаны уже Wordко келип туруп, Wordдон мына буферде пайда болду. Ушуну койсок болот. Коюу. Мына таблица. Бул даяр таблицаны алып келип коюу. Алып келип коюунун бир нече ыкмасы бар. Карап турсаңар, бул жерден аны булакта кандай болсо ошондой коюш, же болбосо булак менен өзүбүздүн азыркы турган форматты бириктирүү, же болбосо жөнөкөй текст түрүндө. Азырынча биз булакты кандай ошондой коюп турайлы. Даяр таблицаны коюп болду. А эми биз өзүбүзчө таблица түзүп тура турган болсок, анда биз кыстарууга келсек, мына жерде таблица деп турат. Таблицаны орнотуу. Кантебиз? Таблицаны орнотуу үчүн чыкылдатсак, бул жерде бизде таблицанын тилкелери жана саптары берилген. Мындай кошумча терезе берилет. Ушул жерден биз өзүгө керектүү тилкелерин жана керектүү саптарын алып алып туруп койсок, ана бизде таблица пайда болуп калды. Эми буну биз таблицаны толтуруп чыксак болот. Керектүү сандар менен же цифралар менен. Бул таблицанын тилкелерин, размерлерин өзгөртүү. Бул биз ар бир сызыкчага келсек, ушул жерден курсор өзүн өзгөртөт. Ушул маалда биз сол чыкылдакты басып туруп, керектүү размерге чейин өзгөртүп алсак болот. Же болбосо ушул эле таблицаны эгерде көрсөңүз, сызгычтар турат. Сызгычтар турган жерден ар бир таблицанын сызыктары белгилүү бир көрүнүп турат. Ушул жерден биз өзгөртүп алсак болот, керектүү размерин алып. Мисалы, мынакей. Кийинки өтө турган сабагыбыз бул таблица Word текст редакторунда таблицалар менен иштөө. Таблицаларга кыстаруу, мисалы үчүн кошумча тилке кошуу, же болбосо сапты белгилеп алып, кошумча сап кошуу, кыстаруу, кошумча сап, төмөн сап. Ушундай ыкмалар менен таблицаны кеңейтип же азайтып алса болот. Мисалы, керектүү эмес саптарды алып салуу, кесүү алсак, белгиленген сап жоголду. Бирок ал буферге кирип калды. Буферден алып таштасак, мындан башка билесиздер, текстке ар кандай бир кыстарууларды киргизсе болот. Мисалы, биз жанагы өзүбүз көнүгүү алган файлды алсак, мисалы, кыстаруу же болбосо сноска деп коет. Ал деген кыстаруу сносканын бир эки түрү бар. Мисалы үчүн, биз кандайдыр бир сөздүн кошумча бир аныктама бере турган болсок, ошону кыстаруу деп аталат. Мисалы, hardware деген сөзгө биз кошумча маалымат бериш керек. Ал үчүн кыстаруу жасаш керек. Же болбосо биз шилтемелер деген менюга кирип, ошол жерден барактын аягында кошумча билдирүү же кыстаруу деп аталат дегенди бассак, бизге барактын аягына номер менен кошо кыстаруунун жөнүндө кошумча маалымат киргизүү. Мисалы үчүн, мына биз азыр hardware деген түшүнүккө кыстаруу киргиздик. Hardware, мисалы үчүн, катуу же темир деген мааниде.
кыстаруунун эки түрү бар. Бул барактын аягында жана документтин аягында деп. Ал үчүн кыстаруу жасап жатканда, мисалы үчүн маалымат кыстаруу дегенде бул ушуну алсак, анда бул ар бир кыстаруу документтин аягына туура келет. Азыр буну алып салайлы. Соң бул кыстаруу документтин аягына кошулуп кете берет. Документтин барактын аягына кыстаруу көрдүңүздөр, башка жол менен болот. Азыр алып салайлы. Ошол эле учурда барактын мисалы, эгерде бизде барактын саны көбөйүп кетти, мисалы да, эгерде биз бул жерден информатика дегенге кыстаруу кылсак, анда бул экинчи номер болуп атат. Ал эми эгерде экинчи баракта болсо, мисалы үчүн бул жерде барактын аягына, анда өзү автомат номер коюп чыгат. Көрдүңүздөр, эгерде биринчи баракта болгон эки кыстаруу болсо, анда хардвей жана информатика деген кыстаруу койсок, ал ошол баракта жазылат. Ал эми эгерде кыстаруу барактан өтүп кетсе, анда ал кийинки баракка өтөт. Мисалы, бул жерде биз информатика деген сөздү кийинки сөзгө өткөзсөк, карагыла, бул жерде биринчи баракта бизде бир эле кыстаруу болду эле, бул катуу деген түшүнүктүү болду. Ал эми экинчи баракка экинчи жана үчүнчү кыстаруу өттү. Экинчи жана үчүнчү кыстаруу болду. Дагы бир маалымат бул шилтемелер жөнүндө. Эгерде биз кандайдыр бир маалыматты интернеттен же башка бир булактан алган болсок, мисалы, азыр карап кетели, биз интернеттен алайлы бир маалымат. Ушул маалыматка шилтеме алуу үчүн маалымат белгилеп алайлы. Ctrl+S. Бул жерде маалыматты койдук. Жана ушул маалыматтын шилтемесин алуу үчүн, мисалы, маалыматтын аталышына шилтеме коелу. Анда биз кыстарууда гипершилтеме деген бар. Гипершилтемеге карасак, бул жерде дареги берилет. Ошондо биз тексттин дареги бул жерде болот. Ошону алып туруп койсок, мына эми биз өзүбүз алган текстке гипершилтеме бердик. Мисалы, алып салып эле гипершилтемеге келсек, контролду басып шилтеме чакылдаткыла деп атат. Мына жаап турайлы. Эгерде бизге контролду басып туруп чакылдатсак, анда биз алган тексттин шилтемеси чыгат жана ушул текст толугу менен чыгат.
бул азыр гипер шилтемеде болдук. Жана ушундай эле шилтемени башка документтерге да орнотсо болот. Бүгүнкү өтө турган темабыз Word текст тиркемесине маалымат киргизүү, өзгөртүү жана кыскартуу деген темада сабак болду. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.